Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн сиздер көптөн күткөн география сабагы. Сиздер менен мен Ош шаарындагы номер 50-чү Пайыз Нышанов атындагы мектеп гимназиясынын география мугалими Бактыгүл Жапар кызы болмокчумун. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы бул Кавказ деп аталмакчы. Балдар, биз буга чейин Кавказ жөнүндө көп эле угуп жүрөбүз. Бирок бүгүнкү сабагыбызда Кавказ жөнүндө жакындан таанышып, маалымат алабыз. Ал эми балдар, биздин сабагыбыздын максаты окуучулар Кавказ жөнүндө кеңири маалымат алышып, аны контур картага түшүрүүнү үйрөнүшөт. Билим алуу менен биргеликте жаратылышка аяр мамиле жасоого, аны үнөмдүү пайдаланууга тарбияланышат. Кавказ тоолорун окуу менен биргеликте дүйнө таанымдары кеңейип, ой жүгүртүүсү өнүгөт. Кавказ тоолору жөнүндө маалымат ала турган болсок, балдар. Кавказ географиялык тоолуу аймак. Аянты 400 000 километр квадратка жакын. Ал Кара жана Каспий деңиздеринин аралыгынан орун алган. Түндүгү Кума-Манш чуңкуру менен чектелип, ал эми түштүгү Армян жана Иран бөксө тоолору аркылуу өткөн КМШга кирген мамлекеттердин түштүк чек араларына туура келет. Ал Чыгыш Европа түздүгүн түштүк тараптан курчап турган тоолордун ичинен эң чоңу. Анын геологиялык түзүлүшү жана өнүгүү тарыхы татаал. Кавказ тоолорунун пайда болушуна Альпы тоо бүктөлүш катталыш кыймылынын системасы таандык. Геологиялык түзүлүшү, рельефи, климаты, суулары жана топурак өсүмдүк каптоолору боюнча ал алдыңкы Кавказ, чоң Кавказ жана Кавказ арты болуп 3кө бөлүнөт. Алдыңкы Кавказ пайда болушу жагынан Кавказ тоолору менен тыгыз байланыштуу. Ал Кума-Манш чуңкуру аркылуу Чыгыш Европа түздүгүнөн жана Кубань суусунун чатынан Теректин чатына чейин созулуп жаткан кайык аркылуу чоң Кавказдан бөлүнүп турат. Алдыңкы Кавказдын климаты кургакчыл, континенттик. Ал жыл ичинде түшкөн жаан-чачындардын орточо саны анын чыгышында 250 мм, ал эми батышында 550 мм түзөт. Чоң Кавказ тоосу түндүк батыштан түштүк чыгышты карай Тамань аралынан Апшерон жарым аралына чейин созулуп жатат. Анын тоо кыркалары бири-биринен өрөөндөр аркылуу бөлүнүп турат. Анын борборунда катталыштуу антиклинорийлердин түзүлгөн тоолор 5000 метрден жогору көтөрүлөт. Алса, байыркы жанар тоолордон Кавказдагы эң бийик Эльбрус 5642 метр бийиктикте жана Казбек 5033 метр бийиктикте ушул чокулар пайда болгон. Борбордук Кавказ ал мөңгүлөр жана карлар менен капталган арсак терсек аскат чокулуу тоолордун зор системасы. Ал эми балдар, Кавказдан чыккан кен байлыктар тууралуу айта кете турган болсок, булар көмүр, торф жана нефти. Мындан башка дагы бир топ кен байлыктын түрлөрү чыгат, бирок басымдуу бөлүгүн ушул жогоруда айткан кен байлыктар ээлейт. Ал эми балдар, климаты жөнүндө айта турган болсок, бул Кавказ аймагы субтропик менен мээлүүн алкактын дал ортосунан орун алган аймак болуп эсептелет. Тоонун түндүк капталдарынын кышы суук, абанын температурасы алдыңкы Кавказдыкына жакын, жаан-чачын гана тоолордо түздүктөгүдөн көбүрөөк.
Чыгыш тарапта Каспий деңизин карай климаттын континенттүүлүгү артат. Түштүк капталдарынын климаты жылуураак. Тоолордо жаан-чачын көп жаайт. Муздак шамалдардын ыктоосундагы Кара деңиздин боюнда субтропик климат мүнөздүү. Бул жерде январдын орточо температурасы +4 градустан жогору. Жаан-чачын 3000 мм чейин жаайт. Демек биз Кара деңиздин бою жөнүндө айтып жатабыз. Жайы жылуу жана кургак. Ал эми Кавказ арты жөнүндө айта турган болсок, Кавказ артынын түздүктөрүн түштүгүнөн Кичи Кавказ тоолору курчап турат. Анын батыш капталдарын Колхида тибиндеги дайыма көгөрүп туруучу токойлор каптап турат. Анткени ал жак жылуу жана жамгыр көп жаайт. Ал токойлор өйдөлөгөн сайын адегенде аралаш токойлорго, андан да жогору ийне жалбырактуу токойлорго өтөт. Кавказ артынын аймактарында 3 республика орун алган. Балдар, негизи Кавказ аймагы боюнча жалпы бул 5 өлкө орун алган. Ал Россия, Азербайжан, Армения, Грузия жана ошондой эле Абхазия. Бирок биз азыр Кавказ арты жөнүндө айтып жатабыз. Ал эми Кавказ артында бул жогоруда айтып өткөндөй 3 өлкө орун алган. Алар Азербайжан, Армения жана ошондой эле Грузия. Бул республикалардын территориясы анча чоң эмес. Андагы 3 республиканын аянты биригип, Кыргызстандын территориясынан аз. Бирок калкынын саны 16 миллионго жакын. Аталган республикалар географиялык ээлеген орду, тарыхый өнүгүшү жана чарбасынын адистештирилиши боюнча бирдиктүү территориялык өндүрүштүк комплекс болуп саналат. Кавказ арты негизинен тоо аралык өрөөндөрдүн түздүгүнөн жана жапыс тайпак тоолордон турат. Климаты нымдуу субтропик. Жаан-чачын жамгыр түрүндө көп жаайт. Ал эми балдар, биз ар дайымкы сабактагыдай эле сабагыбыздын аягында кызыктуу фактылар жөнүндө же болбосо кызыктуу маалыматтар жөнүндө бөлүшүп кетебиз. Кавказ тоолорунан башталган бардык дарыялар Кара деңиздин алабына тиешелүү. Демек, бардык дарыялар барып Кара деңизге куят. Кавказ тоолорунда жайгашкан тагыраагы Түндүк Осетиядагы Зейгалан шаркыратмасынын бийиктиги 600 метр. Бул шаркыратма Россиядагы эң бийик шаркыратмалардын катарын толуктайт. Бул жерде өсүмдүктөрдүн 6300дөн ашуун түрү бар. Балдар, Кавказ жөнүндө географиялык маалыматтарды алдык, анда эмесе тапшырма жазабыз. Биринчи тапшырма: картадан Кавказ тоолору ээлеген аймакты аныктагыла. Демек, бардыгыбыз колубузга атласыбызды алып, андан Кавказ тоолору ээлеген аймакты аныктап таап алабыз. Экинчи тапшырма: Кавказ тоолорун Урал тоолору менен салыштыргыла. Буга чейинки сабагыбыз Урал тоолору жөнүндө болгон. Демек, ушул эки тоону салыштырабыз. Ал эми үчүнчү тапшырма: өсүмдүктөр менен жаныбарлар дүйнөсүнө мүнөздөмө бергиле. Тапшырма бардыгыңыздарга түшүнүктүү болду деп ойлойм, балдар. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.